Саламатсыздарбы, Нур СТВ каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Текебаевдин жактоочулары Атамбаевди утушту. Кашым Зайналиев президентке кайрылуу жасады. Ысыкөлдө унаа сүзүп кеткен 6-класстын окуучусу ооруканадан каза болду. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Мобайлдын директорунун орун басары кызматтан кетти. Бул тууралуу аталган жоопкерчилиги чектелген коомунун басма сөз кызматы кабарлады. 15 майдан тарта өз каалоосу менен жумуштан кетүү арызын жазгандыгына байланыштуу Ерназар Иманкадыр уулу мобайл жоопкерчилиги чектелген коомунун кызматкери болуп саналбайт деп жазылат маалыматта. Буга чейин интернетте мобайлдын жетекчилеринин айлык маяналары 300 000 сом деген маалымат тараган. Компаниянын өкүлү Ерназар Иманкадыр уулу бул маалыматты четке какты. Жогорку кеңеште бул боюнча депутаттык комиссия түзүлдү. Бүгүн 16 майда жогорку сотту Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирди деп айыпка жыгылган юристтер Канатбек Азиз менен Талайгүл Токтакунованын иши каралды. Жогорку соттун чечимине ылайык юристтер Атамбаевка 10 миллион сом айып пулду төлөбөй турган болушту. Бул чечим дароо күчүнө кирет жана даттанууга жатпайт. Буга чейин 2017 жылдын 1 март күнү Өмүрбек Текебаевдин ал кездеги жактоочулары Талайгүл Токтакунова жана Канатбек Азиз кырсыкка кабылган Боинг учагындагы жүк ошол учурдагы президент жана анын үй бүлөсүнө таандык экендигин далилдеген документтер бар экендигин билдиришкен болчу. Башкы прокуратура билдирүүгө өлкө башчынын кадыр баркына жана ар намысына шек келтирген деп Талайгүл Токтакунова менен Канатбек Азизди сотко берген. 2017 жылдын 4 июлунда Бишкектин Октябрь райондук соту Атамекендин юристтерин жалган маалыматтар менен президентти каралады. Айтылган маалыматтар чындыкка дал келбейт деген негиз менен 10 миллион сом айып пулга жыккан эле. Учурда Канатбек Азиз менен Талайгүл Токтакунова Атамекендин юристтери эмес. Дордой Истеклол беттешинде Бишкектик клуб жеңишке оңой жете алган жок. Мындай пикирин оюндан кийин маалымат жыйынында Бишкектик клубдун башкы машыктыруучусу Александр Кристинин билдирди. Анын айтымында бүгүнкү беттеште оюнчулар аягына чейин күрөшүп, жыйынтыгында ийгилик жылмайды. Алгачкы таймда көптөгөн катачылыкка жол бердик. Мындан пайдаланган атаандаш гол жаратты. Бирок экинчи таймда команда өзүнө келип, керектүү учурда күчтөн алды. Жыйынтыгында эмгек өздөн акыбетте кайтып, жеңишке жетише алды. Буга чейинки статистикаларды карап көрсөк, Дордойдагы алайдагы эл аралык беттештерде көп жылдан бери жеңишке жете элек экен. Бүгүн ал ийгиликсиз учурларга чекит коюлду. Алдыдагы оюндарда дагы жеңишке жетүү үчүн болгон аракетибизди жумшайбыз. Бүгүн биз баарын туура аткардык деп ойлойм. Бирок көйгөйлөрүбүз дагы аз эмес. Мисалы коргонуу бөлүмүндө кемчиликтер бар. Буга кошумча Азамат Байматов дагы жаракат алып калды. Бул жагынан алып караганда абалыбыз оңой эмес. Анткени менен футболчуларыбызды мактай кетсем жарашат. Алар алгачкы бөлүктө утулуп жаткандыгына карабай жеңишти алып келишти. Алдыда дагы 2 оюн бар. Аягына чейин күрөшүп, тайпадан чыгууга аракет кылабыз деп билдирди Кристинин. АФК кубогунун тайпалык баскычынын 4-турунда орун алган Дордой Истеклол беттеши 2-1 эсебинде бишкектиктердин пайдасына жыйынтыкталды. Кийинки турда Александр Кристининдин шакирттери Түркмөнстандын Алтын Асыр клубу менен ойношот. Беттеш 19 июнда Түркмөнстанда өтмөкчү. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун экс-президент Алмазбек Атамбаевка видео кайрылуу жасаганы чоң катачылык болду. Мындай пикирин коомдук активист Эдил Байсалов 15 майда Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүндө айтты. Андай кайрылуу менен чыкканы туура эмес. Ал Атамбаевка эле кайрылбай бүт элге сүйлөп, бизге Кудай берип жатат. Кара сууну кандай жетектесек, эртең эле Кыргызстанды ушундай бийлейбиз деп жатат.
Андай колуңуздан келбейт, урматтуу Райымбек. Андайга биз уруксаат бербейбиз. 13 майда Райымбек Матраимов интернетте видео кайрылуу жасап, экс-президент Алмазбек Атамбаев аны жөн жерден каралап жаткандыгын билдирген жана Атамбаевка каршы күрөшүүгө алы жетерин айткан. Соңку кездерде Райымбек Матраимовдун байлыгы суроо жаратып, коррупцияга байланыштуу коомчулукта ага сын күчөгөн. Президент Сооронбай Жээнбеков былтыр жыл аягында Матраимовдун байлыгын текшерүүнү тапшырган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат алиге чейин аягына чыга элек. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы, УКМКнын 9 кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Дамир Мусакеев аскер прокуратурасына суракка барганда суроолорго жооп бергендигин айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 16 майда Супер KG порталына билдирди. Кечээ 15 майда 15:00 аскер прокуратурасына күбө катары суракка чакырылган. Бирок ал жакта 5 мүнөттө эле болдум. Жактоошум жок болгондугуна байланыштуу эч кандай суроолорго жооп берген жокмун. Мага мыйзамсыз баюу боюнча ачылган кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталгандыгын билдиришти. Мындан сырткары аскер прокуратурасына дагы суракка чакырыла тургандыгымды айтышты деп билдирди Мусакеев. Ушул жылдын февраль айында ага карата кызматтык абалынан пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ал УКМКнын 9 кызматын жетектеп турганда кызматтык батирлерди бөлүштүрүүдө мыйзамсыз иштерге барган деп шектелүүдө. Ал эми 8 майда башкы прокуратура Мусакеевке мыйзамсыз баюу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Ал 2010 жылдан 2017 жылдар аралыгында жалпы суммасы 20 миллион сомду түзгөн мүлүктөрдү сатып алган деп айыпталган. Сатып алынган мүлүктөр Дамир Мусакеевдин туугандарына катталгандыгы дагы маалымдалган. Кийин Мусакеев эгер анда башкы прокуратура көрсөткөндөй мүлүктөр болсо 2016 жылга чейин үй бүлөсү менен УКМКнын бир бөлмөлүү жатаканасында жашабай тургандыгын айтып, журналисттерге 20 миллион сомдук делген үйүнүн 4,5 сааттын ичинде көрсөтүп бүткөн. Анда ал башкы прокуратура көрсөткөн мүлүктөрдүн айрымдары ага жана жакындарына тиешелүү эмес экендигин билдирген. Андан соң башкы прокуратура билдирүү таратып, Дамир Мусакеев журналисттерге ачык көрсөткөн жер тилкелер жана үйлөр анын жакын туугандарына катталган мүлүктөрдүн бир бөлүгү гана деген. Президент Сооронбай Жээнбеков 2 күндүк иш сапары менен Ысык Көл облусуна барганын өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Анын алкагында мамлекет жетекчиси Чоң Өрөктү айылындагы дыйкан чарбасына, Түп райондук ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна, ошондой эле Түп айылындагы курулуп жаткан спорт комплексине барып, жергиликтүү тургундар менен жолугушат. Ал эми 17 май күнү Жээнбеков Балыкчы шаарындагы орто мектептерге барып, шаардын тургундары менен сүйлөшөт. Мындан тышкары Акылдуу шаар жана Балыкчы шаардык мэриясынын башка инновациялык долбоорлору менен таанышмакчы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин 9 башкармалыгынын мурдагы башчысы, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеевдин мүлкүн текшерип, суракка алуу коррупцияга каршы күрөш эмес. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков 15 майда Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүндө айтты. Эгер сен мыйзамсыз байдың дей турган болсо, парламентте 6-7 депутат, өкмөттө 3-4 эле адам калышы мүмкүн. Дамир Мусакеевке коюлуп жаткан айып коррупцияга каршы күрөш эмес. 8 майда башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Дамир Мусакеевке карата сотко чейинки өндүрүш башталгандыгын кабарлаган. Ошондой эле интернетте Мусакеевдин байлыгы деп жарыяланган кыймылсыз мүлк 2010 жылдан 2017 жылдары сатып алынып, анын ата-энесине, туугандарына катталгандыгын, жалпы наркы 20 миллион сомдон ашаарын билдирген. Дамир Мусакеев муну курдумат деп 10 майда өзүнүн жана ата-энесинин мүлкүн журналисттерге көрсөткөн. Элдик табып катары таанылып, кийинчерээк элди алdoого шектелип, СИЗОдо 1 ай камалып, кайра бошотулган Хажым Зайналиев интернет аркылуу президентке кайрылуу жасады. Төмөндө Хазым табыптын интернеттеги кайрылуусун эч өзгөртүүсүз беребиз. Урматтуу президент, мен 1 ай СИЗОдо жатканым жөнүндө кабарыңыз бар. Ошол 1 ай ичинде камалып жаткандардын көбү менен сүйлөштүм.
Алардын көпчүлүгү ошол СИЗОдо камалып жатууга ылайык келбейт. Алардын ичинде эне сүтү оозунан кете элек жаштар, катуу дарт менен ооруп жаткандар, күнөөсү жок. Тактап айтканда, СИЗОдо жаткандардын 70% адилетсиздикке кабылып калгандар. Алар бул адилетсиздикке жашоо, турмуштун ар түрдүү кырдаалдарынан улам жоруктарга кандайдыр бир кылмыш иштерине түздөн-түз катыш эмес, тагдырдын буйругу менен кабылып калгандар. Эң өкүнүчтүүсү, алар өздөрүнүн тазалыгына ишенип, милициянын оперлерине, тергөөчүлөрүнө, прокурорлорго жана сотторго акча бербей, закондогу адилетсиздикке жана чындыкка ишенгендер. Дагы бир көңүл бура турган маселе, алар канчалык көп убакыт СИЗОдо жатса дагы, аларга күнөө коюп жаткан прокурор, соттоп жаткан сот алардан ошончолук көп акча өндүрөт. Урматтуу президент, СИЗОдо жаткандардын арасында соттолушун күтүп, айлап жылдап жаткандар бар. Алар адилетсиздиктен дили ооруп, кабыргасы кайышкан. Алар Кыргызстандын атуулдары. Орозонун улуу күндөрүндө аларды эркиндикке чыгарып, үй бүлөсүнө кайтуусун камсыз кылсаңыз, жараткан Аллахтын ыраазычылыгын алган болор элеңиз. Сизди урматтуу менен Хашим Тауып деп видео аркылуу кайрылуу жөнөткөн. Алмазбек Атамбаев өзүнүн өзгөчө өйдөлдүй мүнөзү, бал петмелери менен 6 жылдык президенттик доорунда жакшы эле айырмалана алды. Эки сөздүн биринде Кудайды оозантып, ачыгын айтайын деген сөздү ар бир сүйлөмдүн башында колдонуп атып эле, элдин көзүн кудум гипнозчудай байоламой алганына эми түшүнүп атабыз. Көрсө ал коррупцияга каршы күрөшүп аткандай түр жаратуу менен жаңы жаш коррупционерлерди тарбиялап өстүрүп, контрабанданы калкалап, сырттан келген кредиттерди устукандап, криминалдар менен табакташ болуп калган экен. Мисалдап берели, Бишкек ТЭЦин модернизациялоодо 111 миллион доллардын изи жоголгондугу тергөөдө аныкталды. Тарых музейин реконструкциялоодо 100 миллион сомдон ашуун мамлекетке зыян келгендиги дагы ачыкталды. Дагы бир топ Атамбаевдин убагында жасалган, башталган ири долбоорлордо ири коррупция коомчулукка белгилүү болду. Мындан сырткары 3-4 күндүн ичинде өлүп калат экен, рак болуп калыптыр деп абакта жаткан Крим төбөл Азиз Батукаев бир эле күндө соттун чечими менен бошотулуп, ошол эле күнү аэропорттон кызыл килем менен басып Чеченстанга учуп кеткенине дагы башкы күнөөкөр Алмазбек Атамбаев экендиги айтылууда. Батукаев эч кандай оорубай эле 6 жылдан бери жакшынакай жашап жатат. Ал тургай жаш кызга дагы үйлөнүп алгандыгы белгилүү болду. Дача сууга кулаган учактан кийин Атамбаев өзүнүн жан жөөкөрлөрү менен контрабанданы каалагандай ташыганын эл билди. Ал мындай контрабандалык жүк аркылуу мамлекетке миллиарддаган төлөмдөрдүн түшүүсүнө жолтоо болгон. Ошентип отуруп Атамбаев ашынган мультимиллионер болсо, анын шоопуру жан сакчылары дагы андан азыраак эле артта турган байлардын катарына кошулуптур. Алар эч кандай бизнес жасашкан эмес, мамлекеттик кызматтарда гана иштеген. Демек, мыйзамсыз байышкан. Мына ушул окуялардын баары эч качан кыңыр иш 40 жылды күтүп отурбай тургандыгын, эртерээк эле ачыкка чыга тургандыгын көрсөттү. Атамбаев муну мамлекет башында турган кезинде эле түшүнсө керек. Ал калжаңдап каалагандай сүйлөп, каалаганымды камап, каалаганымды бошотуп жүрө берем, мага эч ким тие албайт деген деңгээлге жетип калганын эми түшүнүп отурабыз. Өзүн түбөлүктүү хан сезип алган тура. Эми ошонун азабын тартуучу учур келди. Ар бир жасаган ишине жооп бере турган убакыт болот. Жогоруда учкай айтылып кеткен кыңыр иштердин баарынын башында Атамбаев турган. Ал эми калгандары анын буйругунун аткаруучулары болгондугу түшүнүктүү. Андыктан эми өзү чалган ботко үчүн жооп бериши керек. Атамбаевди анга түрткөн эч ким болгон жок. Аны анга түрткөн өзүнүн ач көздүгү, напсисин тыя албагандыгы болду. Булак Назар Ньюс, KG. 9 майда саат 21:00 чамасында Бишкек Нарын-Торгарт жолунда Honda Odyssey жана Subaru Outback унаалары сүзүшүп 4 адам каза болгон. Биринчи унаанын айдоочусу 21 жаштагы жаран ошол жерден көз жумган. Экинчи унаанын айдоочусу, анын аялы, келини мүрт кетип, бир уулу жана бир кызы жаракат алган. Бир күндө 3 жакынын жоготкон туугандары жол кырсыгынын күбөлөрүн издеп жатышат. Алардын айтымында Honda Odyssey'ди маркум 21 жаштагы кыз айдап бара жаткан эмес. Жол кырсыгы
кырсыгынан эжем, жездем жана 1998-жылкы келини каза болду. Учурда 3 жашар кызы оор абалда ооруканада жатат. Дагы бир баласынын колу сынды. Ушунун айынан 4 бала жетим калды. Күнөөлүү адамдар күнөөсүн мойнуна албай эркин жүрүшөт. Каза болгон кызды күнөөлүү деп коюшту. Ага экспертиза жүргүзүшкөндө кыздын алган жаракаттары башкача экен. Кырсыкта айдоочуга руль тийип алган жаракатынан айырмаланат. Honda Одиссейди кырсыга чейин 1994-жылкы адам айдап жүргөнүн көргөндөр бар экен. Жада калса кырсыктан кийин анын канында алкоголь бар же жоктугун текшеришкен жок. Хонданын айдоочусу кырсыктан каза болгон кызды айдоочунун ордуна олтургузуп койгон деп шек санап жатабыз. Ошол себептен кырсыктын күбөлөрүн издеп жатабыз деп билдирди Чыңгыз Казаков. Ысык Көл районунда жол кырсыктын кесепетинен 6-класстын окуучусу каза болду. Болжолдуу маалыматтарга караганда, жол кырсык 15 майда саат 16:30-17 чамасында Кара Ой айылында катталган. Бишкек шаарынын тургуну Toyota үлгүсүндөгү унаа менен өспүрүм баланы сүзүп, кийинчерээк маалым болгондой 15 майда саат 16 чамасында Чолпон Ата шаардык ооруканасынын тез жардам кызматына жол кырсык тууралуу маалымат түшкөн. Териштирүү учурунда саат 15:50 чамасында балыкчы Ананев Каракол унаа жолунун 74 чакырымында, тактап айтканда Кара Ой айылынын ичинен жолдон чуркап чыга калган 2007-жылы туулган баланы унаа сүзүп кеткендиги аныкталган. Toyota Crown үлгүсүндөгү унааны Жумгал районунун Чаек айылынын 1992-жылы туулган тургуну башкарып бара жаткан. Кырсыктын кесепетинен 2007-жылы туулган жаран оорукананын жандандыруу бөлүмүндө каза болуп калган. Ысык Көл областык ички иштер бөлүмүнүн жол кыймылын көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери жол кырсык болгон жерге барышып, биринчи медициналык жардам көрсөтүп, тиешелүү иштерди жүргүзгөн.